Президенти милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинде мамлекеттик тил сынагын берди. Бүгүн 13 ноябрда Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Кыргыз ТЭС мамлекеттик мекемесинде мамлекеттик кыргыз тил сынагын берди. Мамлекеттик тил сынагы 5 субтесттен турат. Тест лексикалык жана грамматикалык ченемдерди үч жүзүндө колдонуу, маалыматты угуп, окуп түшүнүү, өз оюн жазып жана ооз-эки түрүндө айта билүү жөндөмүн баалайт. Президенти милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кыргыз тили боюнча сынакты ийгиликтүү тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоого катышуу үчүн 25 киши арыз берип, бири арызын кайтарып алды. Бул тууралуу БШКнын сайтында маалымдалды. Анда айтылгандай, 12 ноябрда Асланбек Малиев, Садык Шернияз, Үрүстөм Кабылбеков, Илгиз Товкеев, Бактыбек Калмаматов, Жамбыл Камчиев, Мыктыбек Арстанбек, Токтайым Үмүталиева жана Элеонара Турдубекова арыз берди. Мурдараак президенттикке талапкер болуш үчүн Адахан Мадымаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канатбек Исаев, Абыкар Сыдыков, Сазыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байкуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенова, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров БШКга расмий арыз тапшырышкан. Бакыт Бакетаев арызын кайра кайтарып алды. Ошондо 13 ноябрда түшкө чейинки маалымат боюнча арыз бергендер 24 киши болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Ош шаарынын Кулатов Кичи районунда 48 жаштагы жаран кармалып, автоунаасынан 935 грамм гашиш баңгизаты табылганын билдирди. Иликтөө иштеринин алкагында баңгизатты сатуу алуучунун өздүгү такталып кармалган. Анын Кара Суу районундагы айылдардын бириндеги үйүнүн короосунан кызматтык иттер менен издөө учурунда 2 килограмм 19 грамм героин, 3 килограмм 972 грамм гашиш, 16 грамм марихуана баңгизаттары табылып алынган. Кармалган жаран бир нече жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын ыкчам каттоосунда турат. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн табылып алынган баңгизаттардын жалпы салмагы 6 килограмм 942 граммды түзгөн. Учурда аталган кылмышка тиешеси бар жактарды аныктоо боюнча иш-чаралар уланууда. Соңку суткада COVID-19 илдетин 567 адам жуктуруп алды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында болууда. Ал эми айыгып чыккандар 438. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Жуктургандар Бишкекте 136, Ошто 41, Чүй облусунда 96, Ош облусунда 65, Талас облусунда 17, Нарын облусунда 12, Ысык Көл облусунда 57, Жалал Абад облусунда 101, Баткен облусунда 42. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда Бишкекте 86, Ош шаарында 15, Чүй облусунда 47, Ош облусунда 65, Талас облусунда 10, Нарын облусунда 6 жана Ысык Көл облусунда 67, Жалал Абад облусунда 97, Баткен облусунда 90. Жалпы жуктуруп алгандардын саны 18 марттан бери 65445-ке жетти. Анын ичинен айыгып чыккандар 56307, тилекке каршы каза болгондор 1195.